Тараптардын макулдашуусу негизинде узундугу 3425 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Дача Капчыгай Ходжалоо Ворух жана узундугу 3241 метрди, туурасы 40 метр түзгөн Миңөрүк Самаркандек Орионо Шүрүстон бейтарап нейтральный статустагы автожолдорун куруу жана пайдалануу, ошондой эле Ош Разаков жана Исфара Варух автожолдорунун кесилишиндеги 4 көчө жолун узундугу 253 метр бейтарап статуста пайдалануу боюнча мамлекеттик аралык келишим түзүлдү. Азыр мен муну силерге түшүндүрүп берем. Бул каяктан чыгып калды? Так, түзүлдү. Эми урматтуу туугандар, бул жерде жолдор боюнча сөз кетип атат. Билесиздер. Дача Капчыгай жолун аччы. Мына Дача Капчыгай жолу моодоп салынып атат Варухтан. Мурда бизде мына ол жерден баштап биздин жолубуз деп биз айтат элек тагын. Бирок бул неописанный участок эле, мына менин Аксайдын ичи менен мынтип Варухка кирип кетет элек мына жерден. Эми Варухка Аксай аркылуу өтпөстөн буларга отдельный могул жерден жол бердик. Бул жол нейтральный статусуна ээ болду. Так, мына могул жерде Капчыгайдын үстүнөн жол бердик. Бул уже биздин транспорт министрлиги менен алардын транспорт министрлиги чогуу бул проекттин түзүштү. Транспорт министрлиги барбы берди? Макулдашылдыңарбы? Толук койдун. Я. Микрофонго айтып кой. Толук боюнча макулдашылды. 3 жол боюнча. Ну, все, макулдашылды. То есть эми Самаркандек жолун көрсөтүңүз. Ушул жолго альтернатива кылып биз, эгер бул жолду бере турган болсок, анда силер бизге Миңөрүк Самаркандек жолун бересиңер деп биз шарт койдук. Так. Мен муну жолдун тарыхында гана айтып берем. Бул мурда эле каралган болчу, бирок ошол жетекчилердин шалакылыгынан, мурдагы мамлекет башчыларынын, ошолордун мына протоколго кол коюп түзүп барган адамдардын шалакылыгынан бул жол курулганда эмес, калып кеткен, эстен да чыккан, жана муну таштап салышкан. Жак, биз эми айттык, мына ушул Самаркандек Миңөрүк жолуну бересиңер деп. Эгерде биз Дача Капчыгайды силерге берсек, анда силер муну бересиңер, бул бир. Экинчи бизге бересиңер 4 көчөнү. 4 көчө, мына 4 көчөнү бересиңер. Экинчи 4 көчөнү бересиңер. Ушул жерде эгерде бизге нейтральный кылып берсеңер, так, мына 4 көчө. Жанагы Миңөрүк менен Самаркандекти берсеңер, ошондо биз Дача Капчыгайды беребиз деп туруп, биз содалаштык. Жана ошонун негизинде биз ушуга жетиштик, туугандар. Дача Капчыгайды бердик буларга, бирок ошол эле мезгилде биз эки жерден нейтральный жер алып алдык. Булар моңолдуп туруп 275-ке чейин келген эле бу жерге чейин. Биз муну кыскарттык дагы 253-кө түшүрүп туруп, көпүрө биз тарапта калды. Көпүрөнүн ортосунан бөлөйлү, көпүрөнүн чекесинен бөлөйлү деп приблизительно бир 3-4 ай бир көпүрө үчүн жүрдүк биз, 3-4 ай. Нелерди гана кылбадык. Мен 2 жолу Тажикстанга барып келдим. Алар 2 жолу бул жакка келип кетишти. Жок көпүрөнү алабыз. 275 метр дегенсиңер, 275 метр макул. 275 метрди кол койгон булар, 275 метрди бизде арендага алгансыңар. Мына протокол дейт. А 275 метрни өлчөп келсек, дагы бир жолу айтам. Мен муну көбүрөөк айтып коюп атам, себеби силерге түшүнүктүү болсун деп атам. 275 метрни өлчөп келсек, көпүрөдөгү булар өтүп кетип атат. Көпүрөнү булар алып койгон. Арендага биз өзүбүз курган көпүрөнү биз өзүбүз кайрадан арендага алып атабыз.